Азыркы абалы менимче кыргыздар жакшы айтып коюшат, баягы мышык ыйлай тургандай эле болуп атат деген. Ар бир сөзүндө адашуу бар. Ар бир сөзүндө эгерде алгоритм түзүлгөн бир, мисалы үчүн мына Өмүрбек Чиркешевич өзү физик катары, математик катары алгоритмалуу бир суроолорду берди эле. Түз жерден 3-4 жолу адашып атат. Анан өзүнүн баягы ушундай багытта баягындай иш менен алектенип жүргөндөрүн мойнуна алгандыгы, мисалы үчүн мен үчүн абдан чоң ачылыш болду. Менимче bunday соттун эч кандай перспективасы жок. Айыпталуучулар тараптан алардын адвокаттары өздөрүнүн кесипкөй экендигин көрсөтүшүп, бүгүн менимче абдан баягындай бир чечкиндүү Өмүрбек Чиркешевичтин ошо акталып чыгышына чоң бир кадам ташталды деп ойлойм.